Атасы өмір бойы чабандык кесипти аркалагандыктанбы, Рахат Калиев да бели кателек бала кезинен эле малчылыктын машакатын тартты. Ансы текке кетпей, жетчерлик тажрыйба топтоду. Айтымында жаштыгы калган кубаттуу союз мезгилинин кыйрашы менен Кыргызстанда кадыресе жолго коюлуп калган кой чарбачылыгынын мыкты үлгүлөрү чабылып чачылды. Андыктан кичи мекени Кочкор районунда уяң жүндүү меринос койлорун көбөйтүү боюнча мамлекеттик асыл тукум чарбасынын уюштурулушун кош колдоп кубаттоодо. Ошо чарба түптөлүп, жаңы башталып атат буюрса. Ушул ак кой менен аракет кылалы деп атабыз эми. Иш менен камсыз болдук, айлыгын убагында алып атабыз. Кыргыз кой барганда булар токтомдуу болот, токтоо жайылат, тынч болот. Мындай этке дагы бышык болот. Этин жакшы кармайт да. Убагында жемин тойтун бериш керек, убагында жайытка чыгарыш керек. Ошондо этин жакшы кармайт. Жогорудагы каарманыбыздын кайрадан чабандык менен алектенүүсүнө жол ачкан Кыргыз мамлекеттик асыл тукум заводунун базасындагы бул жерде учурда 340 меринос кою багылууда. Аларды жетиштүү тойтунен камсыз кылууда унутулбай, Кара Тоо айылынан 280 гектар жер аянты бөлүнгөн. Эгер артка бир аз кылчайып, карт тарых беттерин барактасак, өткөн кылымдын 70-80 жылдарында дал ушул аймакта эң кирде асыл тукум кочкорлору менен даңкталган ири чарба болгондугу белгилүү. Тилекке каршы кезегиндеги прихватташтыруунун кесепетинен андагы кыбыр эткендердин баарысы менчиктештирилип, шылуундардын оңой оокаттарына айланган. Бул чарба 90 жылдарга чейин аябай өсүп өнүккөн. Малдын башы 42 миңге чейин болгон экен. Кол алдында сарайлар, кампалар, көптөгөн чарбанын өзүнө тийиштүү базада, материал техникалык базасы да өнүккөн. Аябай бутуна турган чарба болгон, миллионер чарба болгон экен убагында. Айыл чарба министрлигинен комиссия түзүлгөн. Ошол берилип кеткен асыл тукум чарбаларын берилип кеткен элдерге берилип кеткен жерлерди кайра кайтаруу боюнча. Колдо бар алтындын баркы жок деген чын белем. Эми минтип баарысын нөлдөн баштоого туура келүүдө. Ал эми анын баары оңой түшүктөрдөн эместиги түшүнүктүүдүр. Бирок өлкө боюнча мына ушундай тобокелчиликке барышкан айыл чарба адистери өздөрүнүн мындай чечкиндиктеринен күтүлгөндөй началардын жараларынан күмөн санашпайт. Ушундан уламбы кайрадан түптөлүү жолундагы субъектилерге ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүүдө. Таластан 150 козгоч карап келдик. Таластан Лушихин атындагы мамлекеттик асыл тукум заводунан. 190 башты Ысык Көл облусундагы Оргочор мамлекеттик асыл тукум заводунан алып келдик. Эми Кочкор району өзү майда жандыкка, негизиле малга аябай жакшы ыңгайлуу жер. Бул жерде көп кар жатпайт. Статистикалык маалыматтар тастыктап тургандай, Нарын облусунда бүгүнкү 136 миң кой эчки бар. Арийне, алардын 10%га жетпегени гана Арашан, Эдилбай жана Меринос породасындагылар. Ошол учурда 4 түлктүн башка түрлөрүнүн да сапаттарын жакшыртуу зарылдыгы корч. Дагы бир 2 ири мүздүү малдын асыл тукум чарбадан уюштуралы деп атабыз. Ушу 26-27 жылга. Андан тышкары дагы Арашан койлордон да бир 3 чарба. Кудай буюрса, ошолорду бандитировкалап, анан эми райондо асыл тукум малга өтпөзөк сандан сапатка өтүш керек болуп атат да. Бул боюнча ошо жасалма уруктандыруу иштери жүрүп атат бүгүнкү күндө. Сөз соңунда Нарын облусунда бүгүнкү асыл тукум багытында жалпысынан 16 чарба аракеттенерин маалымдайлы. Алар мыкты породадагы 8431 койду, 120 жылкыны жана 304 уйду асырашууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.